Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, Элдин улуу программасында бул чыгарылышта эл сакчысы жөнүндө сөз болот. Азыр ал кайсыл инсан экенин атын атабай туралы, өзү болсо азыр бейтаптарды кабыл алып, кызматын көрсөтүп турган чагы. Анда эмесе биз менен биргеликте боло бериңиздер. Элдин улуу программасынын бул чыгарылышында сөз кыла турган каарманыбыз Талас областынын тургундарына өтө керектүү адам деп айтсак жаңылышпайбыз. Тактап айтканда, эл сакчысы бейтаптарга өзүнүн кызматын көп жылдан бери көрсөтүп келе жаткан Рустам Байгараев жөнүндө сөз болот. Рустам Байгараев көп жылдар аралыгында мамлекеттик ооруканада эмгектенип келсе, акыркы 1 жылдан бери жеке менчик Берди медициналык борборун ачып, элге жакшы кызмат кылып келүүдө. Бул медициналык борбордо заманбап жабдуулар орнотулган. Мына ошол заманбап жабдуулар жана өзүнүн жумушу жөнүндө кеп кылды. Окуу бүткөндөн кийин бизде билесиздер, ошо практика түрүндө 2 жылдык ординатура болот, анан кийин 1 жылдык интернатура деген бар да, ошо каалаган өтсө болот болчу. Ошол кезде баягы ординатураны окуйлук деп өзүбүз аракет кылдык элек, болгон ординатуранын контракттары кымбат болуп кетип, биз бюджетте окугандан кийин ошо ординатура контрактный платный болуп баштаган да. Анан ошого байланыштуу кийин биз интернатурага ошо Талас областына жиберип, ошонун ичинде бизде Талас областтык оорукананын базасында ошо интернатураларды, интерн врачтарды ошо практика жүзүндө өткөртүп, 1 жылдык ушул жерде иштей турган болуп жүргөн бизде. Ошо областный больницага ооруканага келип туруп эле ошо 97-98 жылы ошол жерден практика өттүк да. Анда ошо врачтар жетишпейт, терапияда иштедик, актан кардиолог врачтар жетишпейт деп анан кардиологияга алып бардык, иштедик. Анан ошо көпчүлүк убактымды ошо кардиология тармагында иштеп калгандан кийин окуу бүткөндөн ошо кардиолог жактан дагы баягы окууларды өтүп келип анан кийин кардиолог болуп иштеп калганбыз да. Анан ошо менен 98-жылдан баштап 99-жылга чейин Талас райондук аймактык оорукана болчу, Талаский район бар. Ошол жерде баягы поликлиникасында врач-кардиолог болуп иштеп, анан бирок областтык ооруканада баягы түнкү күзөт врач болуп иштеп жүрдүк. Кийинчерээк баягы шартка байланыштуу мына Таласта мөлөктөгөн жеке менчик клиниканы билесиздер, ошол жерге мени эндоскопия боюнча, анан УЗИ боюнча врач болуп окуп келип иштей деп чакырды. Ошол жака 99-жылы ошол жака которуп кетип, шаардан окуп келип, ошо гастроскопияны, анан жана диагностикалык ультразвуковой диагностика аппаратуранын боюнча иштөө Бишкектен окуп, онкология институтунан анан 99-жылдан баштап 2002-жылга чейин ошо Мөрөк клиникасында 3 жылга жакын ошол жерде врач болуп иштедим. Врач УЗИ болуп, анан 2002-жылы сиздер билип калдыңыздарбы, ошол кезде Нуржан Мырзаканович деген главврач бар эле областтык ооруканада. Ошол киши 2002-жылы ошо жумуш убагында иштеп турсам, бияка ооруканага чакырып, анан ошо дарылоо иштери боюнча мага орун басар болуп иштеп бер деп чакырып калды да. Анан үйдөлөр менен акылдашып, ата-энем менен анан ошо баягы кызмат жагынан ушу Талас областтык ооруканасына келип 2002-жылы ал жерде ошо дарылоо иштери боюнча орун басар болуп 2016-жылдын август айына чейин иштедик. Анан бирок былтырлары ошо баягы Таластык дарылоо иштери боюнча иштеп жүргөндө бизде мына оорулар боюнча көп баягы кыйынчылыктар тудурулуп калып атты. Анткени баягы жакшы аппараттар жокко байланыштуу, ошо компьютердик томографиялык аппарат жокко байланыштуу көп оорулардын баары эле бизге түшкөндөн эле баягы шаарга кетип эле ошол жактан баягы текшерилип, ошол жактан леченияга деп көп адамдар кетип баштады да. Анан карасак баягы жеңилирээк адамдар жакшы өздөрү кетип калат экен, такси менен барып кайра келет экен. Бирок оор адам болгондон кийин алар атайын бир машина жалдашат экен. Эгерде машина менен жеңил барып жетсе жакшы экен, кээ бирлерге баягы атайын шаардан жана реанимобилдер деп коет, скорый машиналар, ошол менен машина менен келишип, анан ошол машина менен Бишкекке алып барганга бир топ акча кетип калат экен да. Мисалы бир орун алып барыш үчүн эле 20 000 сом, 25 000 сомго чейин акча төлөшөт. Анан ал Бишкекке баргандан кийин ошол операция болобу, болбойбу же жөнүнө барып текшерилип келеби, ал уже экинчи маселе болуп калат экен. Анан ошол себептен бизде ошо иштеген учурда көп проблемалар жаралды. Бизде мына областтык деңгээлинде оорукана чоң болгон менен бирок мына аппараттардын баягы жакшы жаңы заманбапка ылайыктуу аппараттар жокко байланыштуу жокко чыгып калды да.
Анан ошол мезгилдерде мен менен кошо баягы кандай десем партнер деп коет, инвестор болуп келген балдар болду. Ушулар ушундай бир жакшы иш кылайлык, таласка бир Томарев алып келелик, сен өзүң как специалист катары иштеп ушу чогуу иш кылбак болобу деген бир сунуш келип калды. Анан ошол сунушту карап чыгып, анан былтыр 2 жылдан бери ошо документация аркыларын баарын карап чыгып, анан ошол мезгилде мына бизге министрлик тараптан жаңы министр дайындалып, ошол киши мындай баягы выставкаларда, медицинскалык чоң чогулуштарда ошо баягы ооруканалар мамлекет тарабынан чоң кымбат аппарат ала албаса дагы, бирок ошондой аппарат алып келип койгон кишилерди ооруканага койдуртуп, мамлекет менен жеке менчик өнөктөштүк деп коет го, баягы государственный частный партнерство деп, ошондой өнөктөштүк менен иш алып барсаңар болот, биз шарт сөздөп чоң маселе коюп баштады да. Анан карап чыксак, ушундай бир таласка да керектүү нерсе экен да. Анан кийин биз баягы чогуу иштешкен партнерлерге айтып, ушундай бир таласка жакшы жумуш кылайлык, ушу коелук деп мен как митинг катары аларды убеждать этсем, алар макул болушту. Анан ошол негизинде анан кийин биз ушу аппаратураны сатып алабыз, кандай коебуз, кандай иштетебиз деген шарттарды чыкканда, биздин оорукананын директору Жумашалиев Шашим Аскарбековичке айттык. Ушундай маселе болуп атат, ушундай бир инвесторлор келип коебуз деп атат, ушуну иштетелик дейбул десек, анан ал киши министр менен чыгып сүйлөшүп, алар жактан ушул биз азыр жайгашкан оорукананын бир бөлүгү мурун рентген кабинет болуп, анан аппараттар эскирип, уже жарабай калып, жөнү бош болуп туруп калган да. Бул аппарат комната 3 комната таза эчтеке жарабай калган да. Акыбалы өтө начар болчу. Анан ушул жер гана бош бар. Эгерде анан кийин ал киши министр барып жолукту дагы, анан ал кишиге баардык шартты түшүндүрүп берсе, ошо компьютердик томографияны УЗИ койгонго жакшынакай шарт бар, ушундай бизде здание бар экен, бош турат десек, анан макулдалар, уруксат беришти. Баягы частный государственный партнерство негизинде ошо арендага берилип, ошо баягы ооруканада жок нерсени коюп иштеткенге уруксат беришти. Анан биз күч кубат менен чогулуп туруп ушул жерде жакшынакай ремонт кылгандан кийин жабдыктарды былтыр апрель айында алып келип коюп иштетип баштадык. Анан азыркы күндө ушу Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Эл талас эли көнүп калды бул жака. Бул боюнча дагы көп адамдар баягы бир жагынан алкыш айтып келип атат. Анткени шаарга барып келген расход, бирөө дүйнө барып жашаганы, жол жүргөн расходдор, тамак ашка кеткен расходдор бир топ акча болуп калат экен. Анын көчү бир-бирке жерден текшерип алган жакшы экен деп, бизге бир жагынан айтып келген жакшы. Кээ бирлер болсо айыл жергесинде жашагандардын өзгөчө шаарга барып көрбөгөндөн кийин бааларын укканда эмне мынча кымбат деп да таң калгандар бар да. Бирок биз бул бааларды дагы Бишкектеги баалардын орточо баасы менен алып койдук да. Кээ бир жерлерде мисалы баш тарта турган обследование 3000 сом болсо, бизде кээ бир Бишкекте булар 3,5 сом бар, кээ бирлерде 2800 сом. Бирок биз ортосун алдык дагы ошо мындай ориентировочно ошол эле баа койдук. Анткени бул кымбат аппарат болгондон кийин мунун дагы себестоимости, кеткен расходу, ичине состав пленкасы, ошо кеткен кызматкерлердин айлык акысы, арендасын баарын эсептеп келгенде ошо турарлык болот экен да. Анан ошо баага коюп азыр мына иштетип атабыз. Анан бул ошо аппараттарды жаралуу мезгилде пайда кылып бизге да көп кыйынчылыктар болду. Бул биринчи баягы аппараттардын тех условиясы деп коет, өзүнчө метрологический исследование, жанагы аппараттардын өзүнчө ионизирующий боюнча өзүнчө разрешениясы, санэпстанциянын разрешениясы, бул зданиянын госимущество аркылуу барып келишим түзүп, алар келип эсептеп, ушу госрегистр документтерин баарын чийип берген эметкендерине бир топ убакыт кетет экен да. Анан ошолордун баарын Кудай буюрса акырында бүтүрүп келатабыз. Баары бүтүп калды, баары жакшы эле болгондо ошо багы биздин ишкерлерге өз көп жылдан бери бюджеттик организация иштегенден кийин мына частный тарапта иштеш кичине башталышы кичине кыйыныраак болду. Анткени уюштуруу маселеси, ошону жөнгө салуу кичине кыйыныраак болду. Бирок Кудайга шүгүр азыркы учурда өзүбүздүн багы ишибизди жөнгө алып келгенге аракет кылып келатабыз. Анан бул документация жагынан көп болуп, анан былтыр ошо апрелде эң биринчи биз компьютердик томографияны коюп, былтыр апрелде иштетип баштадык. Анан кийин бирле кийинки экинчи проблема бул ошо бизде жакшы ультразвуковой аппарат жок эсе чыккан экен. Бизде ооруканада келген аппарат 2003-жылы келип, ал уже мындай чыкканда өзүнүн моралдык жагынан дагы эскилик жагынан жетип калгандан кийин жаңы мындай сапаттуу аппараттар жок болуп калды да. Анан бул аппаратты дагы ошо биз сатып алган фирмага барып, ошолор менен сүйлөшүп, анан кийин багы мындай лизинговый система менен бизге карызга беришти да. Ошо биз иштебишти, анан кийин карыздан кутулабыз деген эме менен ошондо алдык. Анан ал болсо былтыр июль айында келди.
анан буюрса мындай жөнгө салынып келатат да. Анан УЗИ аппараттын дагы бир жакшы өзгөчөлүктөрү болду. Бул УЗИ аппаратта жана кошумча датчиктер болот да. Бул аппараттын өзү аппарат болуп эсептелген менен, бирок анын багы машинанын да калганда комплектация деп коет го. Ошо комплектациясына жараша аппараттын бир өзгөчөлүктөрү кетет да. Мисалы эхо датчик деп коет. Бул ошо жүрөктүн клапандарын, жүрөктүн булчуңдарын, жүрөктүн размерин ченей турган атайын аппарат болот. Текшере турган функциясы бар, бирок ошо датчик болот да. Ошо датчик өзү эле бир тубакча турат экен. Ошолордун баарын сүйлөшүп биз комплектацияга алдык. Ошо былтырдан баштап иштедик. Азыркы учурда биз мисалы жана айтып кеттик, томографиядан көп ооруларды, мисалы баштын ооруларын, жүлүн оорулардын, омуртка оорулардын, муун оорулардын, ичек ооруларды, өпкө оорулардын баардыгын тең мисалы текшерсе болот да. Даже бизде ошо жана контраст деп коет, атайын дары ичирсек болот. Мисалы кан тамырларын көрүш үчүн атайын венага контрастный дарыны куюп туруп, ошонун бөйрөктөгү кан айлануусун, уйку эстеги жеткен кан тамырдын айланышы, боорго баргандын кан айланышы, бул көбүнчө жана шишик оорулар, опухоль оорулар деп коет. Ошо опухолдук ооруларды дифференцировка деп коет да, баягы билиш, опухоль образования или жөнөкөй эле баягы кистабы же шишикпи, ошону билиш үчүн бир жакшынакай мүмкүнчүлүктөр бар да. Андан тышкары УЗИ аппараттындагы бир жакшы жактары бар. Булар мисалы бөйрөккө кеткен кан тамырлар, боорго кеткен кан тамырлардын баягы скорость кровотока деп коет, кан айланып атат. Анан доплерография плата деп коет. Бул баланын өзүн УЗИден көрөсө болот, бирок именно кан айлануусун, жүрөк соккондо кандай айланат, бул кан тамырларынан кандай кан кетип атат, киндиги мойну оролуп калды, оролгон жокпу, эненин кан тамырынан баланын кан тамырына кандай кан өтүп атат, ошонун баарын текшергенге бул өтө мүмкүнчүлүгү чоң аппарат экен. Мисалы кээде ошо баланын өсүшү кандай болуп атат, ошо балага кан жакшы барып атабы, барган жокпу, гипоксия болуп атабы, кээ бир балдар ичинен чарчап калат, анткени ошо эненин канынан багы жатынга барып, жатындан анан кийин тоңго өтүп, тоңдон балага кан барганча кандын скоросу азайып калгандан кийин питание жетпейт да, гипоксия болуп, анан балдар, кээ бир балдар түүлүктүн ичинен эле төрөлбөй эле чарчап калгандар, ошолорду көрөт. Жанагы дефект развития деп коет, баланын түүлүктө кандай өзгөрүү, нышан оорулары, кулактын кемтиктери, колдордун манжаларынын кемтиктери барбы, жокпу, ички органдарда кандай өзгөрүүлөр бар, жүрөк оң жакта жайгашканбы, сол жакта жайгашканбы, жүрөктүн өзгөрүүлөрдүн ичинде парокторду төрөлөктө эле ичинен көрө турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Анткени сапат жакшы болгондон кийин ошончолук баардыгы көрүнөт ичинде. Ичегилердин иштешине чейин мисалы караса болот экен да, кичинекей балдардычы. Анан бул өзгөчө боюндар балдар, энелер үчүн караса болот экен. Кичинекей балдарды мисалы багы эмгек бүтө электе биз мисалы томографияга тартпай эле, кымбат болбой эле, ошону УЗИден эле багы эмгектери бүтө элек да, ошо эмгек бүтө элек жерден эле датчикти коюп туруп, анан ичиндеги кан айланганы кандай, сары суусу толуп кеткенби, толгон жокпу, шишик барбы, кан куюлуп калганбы, мээсинде киста барбы, ошонун баарын тең 1 жашка чейинки балдарды биз ошо УЗИден карап турган мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Бул мисалы мындай обследованиялар Бишкектен гана текшерилчү. Ошо биз былтыр бул аппарат алып келгенден баштап ошо биз Таластын областында келип ушундай исследованиялар жасап атабыз да. Анткени бул дагы мисалы невропатологдор көрөт, бала эмнеден ыйлайт, кээбирleri эги титирейт, кээбирleri оозунун тегери көгөрүп калат, значит жүрөктө бирдеке барбы деп ошо ширле беден жүрөктү да көрсөк болот, төрөлгөн балдарды, карыган кишилерди дагы жүрөктөрүндө клапанда өзгөрүүлөр, тизим оорусуларына көрсө болот. Мисалы кээ бирлерге инфаркт болгондо булчуң эттери жакшы иштебей калат, ошо инфаркт канчалык деңгээлде бар экенин ошону да көрсөк болот да. Бул эми аппаратты улам иштеп көргөн сайын мүмкүнчүлүктөрү көп экен да. Ошо биз алганда ошо 4 датчик менен алганбыз, ошо эң керектүү датчиктер экен булар. Бизге өстө жардам берип атат да. Бетиндеги нышан барбы, көздөрдүн характеринин өсүшү, көздөрдүн багы кичирээк, бир жак көздөр кээ бирлерге гипоплазия деп коет, кичинекей болуп калат, кээ бирлери жок болуп калат. Анан былтыр ошо аппарат келгенден баштап бизде мына азыр көз ооруларга врачтар жиберип атат. Көзүндө катарактасы барбы, көздүн ичиндеги жана сетчатка, отслойка болуп калды, болгон жокпу, проникающий ранение деп коет, көзүнүн челгак айрылып калса ичинде баягы состояниясы кандай, бузулуп калды, бузулуп калган жокпу, тиксек болобу, болбойбу деп ушундай бир эмелер болот. Кээ бир кичинекей төрөлгөн балдардын, умуркай балдардын багы көздөрүндө ар кандай оорулар болот да. Мисалы ретинобластома деп коет, бул өзгөчө 2 жашка чейинки кездешип турган балдардын оорусу, көз көрбөй калат да, балачы. Кичинекейден айсыз болуп калат, анткени көздүн ички челгагында сетчатканын ичинде эт өсүп калып эле бул багы көздү көрүүсүнөн ажыратып коет да. Жарыкты кичине сезиши мүмкүн, бирок уже көп нерсени көрбөй алат да. Бизде быйыл жай айында 1,5 жашта баланы алып келишти. Көзүн карасак ошо эки көз тең ушундай опухоль образование пайда болуп калып, Бишкекке жибердик. Анан ошо менен
ақтан лечение кылганда дагы Кыргызстанда өтө кылбайт экен мындай леченияларды. Аны только ошо Россия жактан атайын ультра излучение менен аны прижигать этип күйгүзүп жана этти акырын алышат экен. Бирок биздин уровеньде аны жазабы мен билбейт экен. Бирок ошо талап республика Бишкекке жибергенбиз. Ошону барып обследование кылсын, текшерилсин. Багы кандай лечение кылса дагы могу жактан дагы көрүшөт деп жибердик да. Бул оорулар көп. Мисалы ичеги ооруларында, боор ооруларында ар кандай опухоль оорулар чыгып атат. Кейлер уже өчүп кеткенде келип атат. Метастатический деп коет. Мага бөлөк жеринде бир раковый клетка пайда болот. Ошо кан менен жылып отуруп анан кийин боорго же бөйрөгүнө же өпкөсүнө кетип калган случайлар болуп калат. Алар да келип атат. Эми бул деген биздин адам баласынын мисалы өзүнчө кыргыз элинин баягы мурун караганда кичине аң сезими көтөрүлгөнү да. Мурун болсо мисалы уже көп оорулар өрчүгөн формада келчү. Анда уже врачтар уже ультразвук жок эле, мындай эле көрө эле, сеники мындай болуп калды деп айтчы да, билишчи. Азыр болсо уже кичине ранний стадияда келип атат, бирок баары бир көп оорулар өзгөчө мына онкологический опухолевый оорулар бул мындайча айтканда эметпейт да, шыр билинбейт да, бул анткени оорутпайт. Бул качан биринчи, экинчи стадиядан өтүп, анан үчүнчү стадия жакында анан кийин эттен качып баштайт, арыктап баштайт, анан кийин өң бузуруп, мисалы өңү түстөрүндө кара көк болгонсуп өңдөр өзгөрүп баштаганда сен жакшы эмессиң го, анан кийин ооруканага чуркашат да. Ооруканага келгенде уже биз уже экинчи, үчүнчү стадиясын коюп беребиз. Анткени уже дальше көрүнүп калат да, көп элечи. Ошон үчүн адамдар, кээ бир адамдар бар, ой мен бак жагым ооруп кетти, тияк жагым ооруп атат деп келип эртерээк көрүнгөндөр бар. Аларды карасаң жашынакай эле. Кейлер жашынакай жүрө берет. Мисалы кече бир эже келди, хирургиядан бүгүн эле келди. Инфекцияга жаткан экен, сарык болуп калды деп. Аяктан анастерма текшерсе бар жашынакай. Анан кийин УЗИден текшерип таш бар го деп подозрение кылышып, анан бүгүн хирургтар чалып бизге жиберди. Биз көрсөк ошо өттөн каналдан чыгып келген, анан кийин 12 элче кеткен канал бар. Ошо каналга туруп калыптыр таш. Чоң 2 сантиметрлик таш экен. 2 баягы 1,5 сантиметр ошо таш барып туруп клинтетилип калган. Анан баягы боордон чыгып аткан өт ичеге куюлбай, анан денеге сиңип баштаганда денесин баары саргайып кеткен да. Сарыктай катары көрдү. Мурун ооручу эмес экен. Бир 2 ай мурун кичине ооруп жүрүп эле, 2 айдын ичинде оорубай калган экен. Анан ошодон кийин баягы саргайып чыга баштады да. Анан сарык деп жүрө берген, улам билинбей жүрө берген, бирок ошо таш жерге тыгылып калып, анан кийин баягы ооруну өрчүтүп атат да. Эми оорулардын карап иштесе өтө көп түрлөрү бар. Ар кандай себептер менен ар кандай кездешет экен. Кээ бирлерге тукум кугат экен, кээ бирлерге баягы кандайдыр бир себеп менен стресс алат. Ошо стресс алганда клеткалар өзгөрүүлөр болуп баштайт. Оорулардын түрлөрү көп да негизичи. Бул аппараттын аты компьютерлик томография деп атат. Ошо азыркы учурда ошо Талас областында жалгыз аппарат болуп эсептелет. Бул өзү Япония аппарат, Япониядан чыккан аппарат, Toshiba маркасындагы аппарат. Бул өзгөчөлүгү өтө күчтүү деп айтсак болот, анткени көп ооруларды ошо эме менен гана баштын ичиндеги өзгөрүүлөр болсо, травма болсо, инсульт болсо, ар кандай бир опухоль образованиялар болсо, моюн омурткаларында, бел омурткаларында грыжалар болсо, ошо грыжаларды омурткаларда сынгандар бар болсо, чыгып кеткен болсо, тайып кеткен болсо, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, өпкө жакта болсо проблемалар болсо, ооруларда, ичеги оорулары, ашказан, уйку без, көк боор ооруларын баарын карай турганда андан тышкары баардык суставтарды тартканга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошо суставтарда кандай өзгөрүүлөр кетип атат, сөөктөрдүн сөөк өсүп калышы, остеопороз деп коет. Ошолордун баарын көрө турган аппарат. Бул аппарат ошо былтыр бизге апрель айында келген. Азыркы күндө ошо 3000ге жакын кишини тартып койдук. Ошо көп кишилерди уже баягы мындайча айтканда жеңилдик болуп атканы, баягы шаарга эле ашык чыгым болуп барып келбей эле ушу Талас жергесинен эле текшерилип, баягы айрым гана оорулар Бишкекке барбаса, көпчүлүгү уже бияктан дарыланып турган болуп калды да. Анткени мурун бияктан врач жиберсе Бишкекке барып түшүп,
ал жактан кайра таласка келип, таластан кайра врачтарга дарыланышчу. Анан азыркы учурда ошо берден эле врачтар дарылайт. Анан эгерде кандайдыр бир оорчундуу операция болсо, бир баягы онкологиялык оорулар болсо, же болбосо бир таластын деңгээлине дарылабай турган оорулар болсо, ошолор гана Бишкекке барышып атат да. Көп учурда ошо талас ичинде эле ошо врачтар дагы баягы көбүнүп билип калышты, ошолор да жиберишет, ошолор негизинде биз бияктан карап берип атабыз да. Азыр ушундо эженин эмнесин тартайын атат? Азыр эженин башын тартайт деп атабыз. Ошо башы ооруп келген экен, көптөн бери ооруп жүрөт деп айтты. Ошо башын тартып, ичиндеги баягы сөөктүн структурасы, мээдеги кандай өзгөрүүлөр барбы, жокпу, ошонун баарын көрөбүз да. Кээ бирлеринде өзгөрүү жок болуп калат. Кээ бирлеринки баш ооруйт деп келет, бирок башы таза чыгат. Карасак, шейный остеохондростон баягы нервтер кызылып калган болот. Кээ бирлеринки баягы кан тамырлары ишкерип кетет. Кээ бирлеринде баягы кан тамыр кызылып калып, ишемический инсульт болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлеринде кан тамыры жарылып кетип, геморрагический инсульт деп коет. Ошо кан тамыры баягы мээге уюлуп калат да, анан мээни кысып коюп, ошо бул бир жак капталы, же болбосо эки жака тең кыймылдабай, эсин жоготуп, комага түшүп калышы мүмкүн да ооруларчы. Азыр тартайлык, жүрүңүздөр бияка. Ооруну тартаарда ошол жерден ар бир номерин жазабыз, фамилия, аты жөнүн, туулган жылын, айын тартып, анан кайсы орган тартаарын эметкенде компьютер өзү баягы органга жараша чыгып калат да, башын тартыш керекпи же буту колун тартыш керекпи деп. Анан ошого карата биз мына берден режим менен тартабыз. Режим менен тарткандан кийин мына аппарат сканировать этет. Бул толщина деп коет, баягы ар бир органды 2-2 миллиметрдин калыңдыгына тартат да, ошондо баягы кайсы жерде кандай өзгөрүү бар экен баары ошондо көрүнөт да. Мисалы мына бул эжекен мына башын тарттык мына жерде. Мына башындагы көргөндө азыр мына сөөктөр кеткенде мына башынын эмеси кетип атат. Мына бул гаймора пазухалары, мурундагы искривление бар экен, носовой перегородка, оң жак, сол жак жагынан дем алыш кичине оорураак болушу мүмкүн эженики, анткени эти өсүп калганда, сөөк кыйшыйып калган жерден. Анан абанын өтүшү оор болуп, ошо кээ бир учурда ооз менен дем алып, же болбосо оң жак мурду менен гана дем алышы мүмкүн да бул жерденчи. Анан мына башынын структурасын караганда мына мээнин разрезтери эсептелет да, мына бак ичинде кеткен желудочкалар деп коет, арасында ушунун ичине суу толду, толгон жокпу, мына мээнин структурасы белое вещество, серое веществонун ортосунда кандай өзгөрүүлөр бар экен баары көрүнөт да. Мээде баягы мозолистый тело деп коет, ошолор калың кетип атабы, кандай өзгөрүүлөр барбы деп кетип атат. Азыркы жерде бул эжекебизде болжолдуу карап чыкканда баазы биз бир режим менен көрүп атабыз, анан дагы көрсөтүп берем. Бир бул режиммен караганда аслында ошо внутричерепная гипертензия деп коет, ошо баганын ичинде, баштын ичиндеги баягы давлениянын ичинде чоңдоп көбөйүп кеткен белгиси болуп турат да, расширение берип атат. Ошондой признактар болот. А так берде ишемический инсульт, же болбосо кан тамырлары ичкерип кетип, андай мындай окшош нерселер жок да. Анан тышкары мисалы мына кече эле бир оору келген, ошонун өпкөсүндө баягы оору бар экен, ошо өпкөсүндө изменение болгон үчүн ошо келип түштү бизге. Мындай өзгөрүүлөр болду. Мына ооруну биз баягы снимак көргөндө, мисалы мына өпкөсүн тартканда мына 3 режим менен тартылат да. Бул бир режими, бул легачный режим деп коет, мына костный режим деп коет да. Костный легачный режим менен тартканда баягы сөөк тарткан өзүнүн режими болот, өпкөнү тарткан өзүнчө режим болот да. Бул кишинин кече өпкөсү баягы отек деп коет, отек легкий болгон өпкөсүнүн арткы челик абактарына сары суу толуп калган да. Бул иши ошо кровотечение менен түшкөн экен, ошо өпкөсүндө ушундай изменение болуп калат да. Негизи таза өпкөдө мындай өзгөрүүлөр болбош керек да. Тартып атканда мына омуртканын түзүлүштөрү көрүнүп калат. Омурткада кандай өзгөрүүлөр бар, көкүрөк омурткаларында, көкүрөк сөөк төшүндө өзгөрүүлөр барбы жокпу, омурткаларында өзгөрүүлөр мына неден көрүнүп турат. Кабыргалар көрүнөт, ошо сындык мына бер омурткалардын капталынан 3 тараптуу срез деп коет, андан тышкары 3D режим деп коет. Мына өпкөнү мына сыртынан да көрсөк болот да. Өпкөнү, оң өпкөсү, сол өпкөсү. Муну айлантып, ар кандай плоскостта көрсө болот да, астынан көрсө болот, капталынан, үстүнөн кандай өзгөрүүлөр бар экенин мынтип карап чыксак болот. Мына жана эженин дагы снимагы дайын болуп калды, азыр мына эженин снимагын көрөбүз, рисалива деп турат. Эже башын кичине кыйшыйып кылып кармап калган менен биз өзүбүз бияктан көрөрдө ылайыктап түштү алабыз да, снимакты ылайыктап. Бизге бар кандай жатса да айырмасы жок, өзүбүзгө бар көрө турган кылып кетип алабыз да. Мына эң основной карап чыкканда ошо эң биринчи признактар ошо внутричерепная гипертензия деп коет, ошонун признагы окшош болуп атат да. А так мына ичиндеги карынчалар деп коет, желудочка ичинде сары суу болот. Ошо мына мээң ичиндеги циркуляция кыла турган суюктук болот да.
булар жакшынакай кеңейген эмес, эч кандай шишик жок, опухоль образованиялар көрүнбөйт, кисталар жок экен. Кейлерде ошо киста болуп дагы баштын оорусуна себепкер болот да, андай өзгөрүүлөр жок. Мына капталдан көргөндөгү срез, бул болсо асты жагынан фронтальный срез деп коет, бул болсо аксиальный деп коет, капталдан кесип көрүп турган срез да. Бул өзүнүн режими менен. Андан тышкары биз 3D режим деп коет, сөөктү сыртынан көрсөк болот. Кандай өзгөрүүлөр бар экен. Сөөктө кеткен сызыктар бар, шовтор кандай жайгашкан, костный разрастание барбы, жокпу, өскөн жокпу сөөктөр, сынык барбы, жокпу, ошол жерден да көрсөк болот да, мына режим менен. Барлык менен. Андан тышкары да мисалы эгерде бет башында бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, менен багы улам деталь менен мына эжекебиздин бет башын алып чыксак болот да, көрүсүзбү? Уже алып чыгат дагы, мына басып койсок, тунук болуп, мына сөөктөрүндө кожаларда кээде айрылык болот, шов болот, ошо шовтордо көрүнүп калат, мисалы кээделерде бар болсо. Так мына көрүсүзбү, кулаганын дефектиси чейин баары жакшынакай көрүнөт да, баягы стресс кандай кетип атканы, татканга жараша кетет да, теринин астында. Мына көбүрөөк көмөктөрсөк, функциясы өтө чоңураак да. Мынтсек мына чачтарына чейин чыгат азыр эжекебиздин. Чачтарын өскөнүнөн чейин так чыгат көрүсүз, көрүсүзбү? Чачтардын өскөн эмеси көрүсүзбү? Ар кандай формада бул аппараттын ушунчалык бир эмеси деталине тарткан эмеси аябай күчтүү, ошон үчүн баардык режимде көрсө болот да. Бүгүнкү Элдин улуу программасында биз эл сакчысы Рустам Байгараев жөнүндө сөз кылдык. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламат калыңыздар.